Men seni uzatıp barajatıp ayt boçuday bardık sırdı içke katıp gütömün seni men götürüp gelçisin ay güdürgüm yollarımdı sağındım seni men. Assalamu alaikum. Desin TV kanalında blogger Vakıt Sulayman. Dostlar öyle olmakla bayağı gündeydi. Mıntıkıya tokşaydı. Anday yok bizde. Prosto aytpoçuday bardık sırdı içke katıp degen sözler bana cevap kaldı. Mınday sırrыбызды sırdaşalıçı dostlar bugün. Kantkende ertemenenten başlap kunak göngül. Menin abdan mınday göngülüm kunak. Oşol ele gündögü özümdün atributikalarım dep koyabız bu. Şunday günde rejimge kirgizip koygan жүгүрүп barıp muzdaq sudan çaçınıp gelip durup zaryatkalarımды jasap tigi bulardı kılıp anan keyin dagы bir eki okup 6'dan 8'ge çeyin kede 7:30ga çeyin men uşul özümdü önüktürүү menen dene tarbiya anan özümdü önüktürүү ertemeneten başlap işteymin da anan malsal бар tiyaka çekip ketem anan gelip kayra albatta daima mындай жашоодо контрол болгондо өзүңүздүн кандайдыр бир алга бара жатканыңарды билгенде ушундай кунак көңүл болот да кечке жакшы жүрөсүңөр. Бүгүнкү биздин темабыз кунак көңүл, кайраттуулук, максат, жашоодогу максат ушундайлар жөнүндө болот да. Эми кызыксыз болсо кете бериңиздер достор. Эгер кызыктуу боло турган болсо мени менен калыңыздар. Максат деген адамда өзү максат болуш керек да. Максаты жок эле өмүр сүрүп бизде көп эле жашообузду ушул максаты жок эле өткөрүп коебуз да. Жанагындай максат десе эле ойлойт, анан тиги үй салыш керек, анан кийин тиги балаң үйлөш керек, тиги бул албетте бул милдет, максат эмес. Муну ар бир адам, муну мен өткөндө да айткам, чымчыктагы уя салып туруп анан кийин полапандарын чыгарып коет. Буну чоң максатка айландырбаш керек. Бул биздин жашоодогу мындай аткара турган нерселерибиз да достор. Биз чоң мындай туура жашап өтүш үчүн чоң максаттарды коюшубуз керек экен да. Ошол бүгүнкү темабыз максат жана кайрат деп аталат. Анда эмесе мени менен болуңуздар достор. Жашоонун максаты өткөндө айтканбыз вазифа. Сиздин жашооңуздун максаты барбы? Мындай ойлоносузбу? Мен жашоого эмнеге келдим? Эмне кылышым керек? Эмнени бүтүрүшүм керек? Адамдарга кандай пайдам тийиш керек? Адамда жашоодогу максат, жашоонун максаты ушундай нерселер болуш керек да. Жашоонун максаты, миссия. Мисалы үчүн мен көп ушул 2017-жылдан бери ушундай тренингтерди көрүп, аудио китептерди окуп, Тони Роббинстин китептерин, видеолорун көрдүм. Виктор Франклды, Радислав Гандапасты дайыма көрөм. Азыркы кезде ушул Маргулан Сайсенбайды көп көрүп жатып, азыр дагы мен ушул бир 10-15 мүнөт мурун Маргулан Сайсенбай деген казактын ушундай бизнес тренери деп коебузбу же коомдук мурдакы миллиардер, азыр кандай экенин билбейм. 6 миллиард акчасын мамлекет алып койгон да, андан кийинки мен состояниясын билбейм. Буюрса таанышууга аракет кылам. Ал жөнүндө сөзсүз сүйлөшөбүз достор. Ошол Маргулан Сайсенбайдын эмгектерин карап отуруп, ушундай максаттар жөнүндө сиздер менен сүйлөшөйүн дедим да. Анан дайыма көңүлүбүз кунак болуш керек да. Менин көңүлүм кунак да. Мен мисалы үчүн массаж дагы жасап былтыр Бишкекке келгенде анан бир жигит айтат, сиз өзүңүз 50дөн өтүп калсаңыз дагы как будто бир 18-19 жаштагы адамдардай мындай ишеним менен муну кылам, аны кылам деп мен сизге таң калдым дейт да. Мен ушундай баягы күнү бирөө айтыптыр, кичине серпетип алгансызбы, анан кийин мындай серьезный болбойсузбу деп. Мен эми серьезный болчу жерде серьезноймун, а бирок силер менен мындай адамдар менен сүйлөшкөндө ушундай сиздердин көңүлүңүздөрдү мен кандайдыр бир көтөрүп, мени менен сүйлөшкөн адам кандайдыр бир мындай рахат алып, кандайдыр бир пайда таап турушун каалайм да. Ошондой пайдалуу нерселердин жөнүндө сүйлөшөлү бүгүн достор. Саясат, маясаттарды мындай кое туралы, ал жөнүндө дагы сөз болот. Анын деле бир пайдасы тийип калса керек. Ал эми азыр болсо ушу кунак көңүл, максат, кайрат жөнүндө сүйлөшөбүз. Эң адамдын жашоонун максаты ошол
missiya, özüңdün vazifan, emnege geldiň jaşoodо. Uşunday sözsüz bizdin vazifabız boluş gerek da. Vazifaң jok bolsa vazifany oйлонушуңар керек. Ошол эмне bir сүйүктүү ишиңердин тегерегинде bir нерсе менен иштеп жатасыңар да. Ошонун тегерегинде өзүңөр ойлонуп, мындай ойлонуп эле бирдекенин кереги жок. Мындай жашоонун максатын коюш керек. Мисалы үчүн мен ушул Сайсенбайдын жана башкалардын нерселерин карап отуруп, менин дагы вазифам бар да. Мына силер менен сүйлөшүү башка. Бул эмне деген вазифа? Мисалы мен жеке өзүм жөнүндө айтайын, анан башка нерсе жөнүндө. Бактылуу өмүр сүрүү, бактылуу жашашыбыз керек. Ар бирибиз бакытка умтулушубуз керек да. Андан кийин коомго, айлана чөйрөгө кандайдыр бир пайда келтирүү. Кудду ушул Сайсенбайдын стратегиясынан алдым да. Мен ага чейин деле алып, буга чейинки тетиги мурдакы тренингтерди анча-мынча тренинг контенттерим бар. Көрсөңүздөр керек. Ушул коомго, айлана чөйрөгө, мисалы үчүн мен азыр мынтип сүйлөгөнүм, башка нерсем коомго, адамдарга bir пайда келтирүү, пайда келтирсемин деген миссияда. Экинчи миссия ушул айлана чөйрөгө, мисалы үчүн мен жаратылышты абдан жакшы көрөмүн да. Мисалы үчүн бирөөлөр баягындай акырчыкилерди таштагандарын жактырбаймын. Колдон келишинче ошол алып, мындай таза, анткени бул жаратылышты биз коргобосок, жаратылыш өчүн алат да. Менин жаратылыш дегенде студенттик кезде ырым бар. Ошол ырым менен Ала Тоо жазы 94 деген конкурста мен биринчиликти алганмын. Андан мурункуда 93-тө студенттик жашоо деген ырым менен чыккан. Кийинкиде ушул жаратылыш деген менен абдан жаратылышты саякат кылууну, ушул жаратылышта мындай тоолорго чыгып, токойлорду аралап, ушул менин эң жакшы бир хоббилеримдин бири да. Достор, ошон үчүн айлана чөйрөгө, коомго пайда келтирүү менен бактылуу жашоо бул менин негизги вазифам, миссиям деп койсом болот да. Анан под категорияларга бөлөбүз. Жашоодогу максат, жашоонун максаты эмес, жашоодогу максаттар бар да, жашоодогу максаттар. Эми жашоодо кандай максаттар болушу мүмкүн? Үй бүлөлүктөгү максаттар, хоббиңде кандайдыр бир, мисалы үчүн мен жана хоббими айтып атпайм, ошондой хоббидеги максаттар, бизнестеги максаттар, бизнесте кандай эмнелерди алыш керек, эмнелерди кылыш керек. Жана ушундай жашоодогу бул жашоодогу максаттар да. Анан мисалы үчүн өмүр бою эле мен тетиги бир чоң килтейген бир бизнес нерсени салышым керек. Ал максат болбош керек. Ал себеби достор мындай экен да. Бардык эле бай адамдар бактылуу эмес да. Бактылуу адамдардын көбү бай болушу мүмкүн да. Бирок көп эле бай, силер ойлогондой мен акчам миллиондор болуп кетсе эле мен бактылуу болуп калам деген дагы бул туура эмес да. Көп эле бай адамдар бактылуу эмес. Мына мисалы үчүн көрүп эле жатабыз, канча саясатчылардын байлыктары чогултуп алып бактылуу болуп кеттиби. Жатат пистолетин тыгып алып, качан мен өлтүрүп кетет экенин деп дойланып берем деп. Ал эми көп бактылуу адамдар бай деле эмес, бай деле болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз негизинен бактылуу болушка аракеттенишибиз керек да. Эми бакыт дегенде ар ким өзүнүн, өткөндө айтканмын, мен мындай блюпринтине, ошол өзүнүн мындай дүйнө таанымына жараша мен мисалы үчүн ушундай нерсени бакыт деп элестетем. Тиги бирөөсү ошо башка нерсени ошого жараша бакытта адам бактылуу болушка аракеттениш керек. Андан кийинки нерсе достор, кайрат жөнүндө сүйлөшөлүчү. Адам өмүр бою кайраттуу өмүр сүрүш керек да. Кайраттуу өмүр сүрүш керек. Андан кийин мындай сиз азыр дагы өмүрүңүздүн 80ге чыкканында дагы мындай орусча душевное спокойствие деп коет. Баягы кандай десек, көңүлдүн токтугу, көңүлдүн мындай чаржайып болбой, орусчасын, кыргызчасын мен айта албай жатам да, ушундай өзүңөрдүн тынч болуш керек да. Душаңарчы, могу жан дүйнөнүн тынчтыгы, жан дүйнөң тынч болуш керек да. Ошол бактылуу өмүр сүрүш үчүн канча жаштан кийин дагы жан дүйнөңдүн тынчтыгы, кубаныч, ушундай нерселер бизде болуп туруш керек. Андан кийин ушул биз дайыма кайраттуу болушубуз керек да. Кайрат десе силер ойлобогула. Кайрат деген бул ушул психологияга байланыштуу да. Мен абдан бул кайрат күч жөнүндө көп окудум да. Мисалы үчүн Виктор Франкл деген
psikolog, şu Batıştın psikologu doktor bolot, oşol dünyölük soğuş baştalganda ata-enesi menен koşo, ayalı menен koşo жаш жигит болот. Ага мүмкүнчүлүк болот, окумуштуу катары Америкага кетип калганга тиги буга. Бирок ата-энесин таштап кетпейт да ал. Мен ата-энемди таштап Бельгияда жашаса керек эле, мен унутуп калдым азыр кайсы жерде дегенин. Анан аларды немистер камап туруп, анан алып кетет, концлагерге салат. Аны ушунчалык кайраттуу болгондугу. Ошол Виктор Франкл деп видеолору бар, достор, көрсөңүздөр, китеби бар ошонун. Түрмөдө жатып ал bir ilim менен машыгатта, илимди жактап ошентип баягы анын духун сындыра алышпайт да. Адамды физикалык жактан уруп, согуп, мынтип кыйнашкан мүмкүн, а бирок сенин кайратыңды, сенин духуңду эч качан эч ким сындыра албайт да, эгер сен кайраттуу болсоң. Ошол биз дайыма кайраттуу болушубуз керек да. Мисалы үчүн ошол Сәрсенбайдын окуусунда bize time management деп коет да. Мисалы үчүн бир күндү жакшы өткөрүш үчүн кээ бирөөлөр мындай график түзүп, анан саат мынчадан мынча деп туруп тизмелерин түзүп алып, ошол нерсени кечки аракет кылып, ошол нерсени аткарып, эгер аткара албай калса депрессияга түшүп, кыйналып бир ушундай да. Жок, бизде мынтип коет да, достор. Bir нерсени бүтүрөт, ой, убакыт жок ушуну кылганга, ушуга убакыт жок. Биз такыр эле убактыбыз жоктой да. Ал гептин бардыгы тайм менеджмент эмес, тайм менеджментти туура эмес кылганда эмес, power менеджмент деп коет экен да. Мындай бизде кайратты сакташыбыз керек бир күн кечке жакшы иштешибиз үчүнчү. Биз ошол кайраттуу болсок, убакытты дагы табабыз, башканы да табабыз, баардык нерсеге жетишебиз да. А биз болсо тескерисинче убактым жок деп эме кылып коебуз да. Биз тескерисинче кайраттуу болушубуз керек. Биздин кайратыбыз жок, убакыт эмес. Кайратыбыз, күчүбүз жок ошого. Духубуз жетпейт ошону кылганга. Кайрат жок, шалпыйып калдың мынтип. Ой, көчөгө чыгып келдим, уже мен күчүм жок бул депчи. Ошон үчүн power management. Power management деген ошол бир күндүн ичинде өзүңдүн күч кайратыңды кантип сактоо, энергияңды бир жылдын ичинде кантип сактоо, өмүр бою кайрат күчтү кантип сактоо. Мына ушул нерселер бизде болуш керек. Биз кайрат күч жөнүндө мындай духум күчтүү болуш керек да, достор. Кандайдыр бир эмоцияга, мисалы үчүн ошол Виктор Франкл эмоцияга алдырган эмес, ата-энесинен айрылды, келинчегинен айрылды, кайрат чыгып ал илимдерди жактап, студенттерге өмүр бою биздин Советтер Союзуна келип кеткен ал кишичи. Ушунчалык кайраттуу болгон да, достор. Ошон үчүн биз кайраттуу болушка аракеттенишибиз керек. Жаман нерселерден алыс болушубуз керек. Ошон үчүн баягы 80ге чыкса деле бул абышка кайраттуу экен деп калабыз. Ал кайраттуу деген силер ойлогула, мондай күчтөрү бар эме эмес, ал кайраттуу. Духовитый. Канча жыл камалса дагы, канча жыл эме болсо дагы ошол Франкл сыяктуу эме болбой, духу түшүп, сынып калбай чыккан адамды кайраттуу деп коебуз. Достор, бүгүнкү биздин темабыз ошол. Сиздерди мындай мен көңүлүңөр куунак, канткенде көңүл куунак болот. Мен мисалы үчүн кандайдыр бир нерсе ийгиликтерге жетип, кандайдыр бир сфера, мисалы үчүн ошол эле хоббиң, ошол эле өзүңдү өзүң өнүктүрүү, ушундай багыттар бар да, саморазвитие. Сөзсүз түрдө биз мен билем, мен университетти бүтүп келген, мен моундай дипломдорум бар деп отурсаң, анда өлдүң, калдың. Эчтеке жок. Сен 5-курс университетти бүтүп атканда 1-курсту бүтүп аткан студент сенден көбүрөөк билет, потому что жылдар жылып кетет да. А өзүң дайыма аракеттенип турушуң керек. Ошон үчүн, достор, биз дайыма ушундай өнүгүүнүн үстүндө. Мен эмне себептен бүгүн көңүлүм куунак болду? Биринчиден жүгүрүп ардындагы 3 чака сууну үстүмө куюнуп келип, анан бир 15 мүнөттөй кичине зарядка жасап, анан кийин эле отуруп туруп, интернетти ачып, ошондой акылдуу адамдар бар да. Эми ойлогула, силер мен эле акылдуу экенмин, анан мен кыйынмын, мен муну сөгөмүн, менмин. Силерден 10 эсе көп акылдуу адамдар бар да. Ошондой акылдуу адамдарды таап эмне деп жатат, кичине эрте менен баштап өзүңөрдү өнүктүрүүгө аракеттенип, анан ошол нерсе болгондо, кандайдыр бир билимге ээ болгондо, мен ушундай бир нерсени билсем кубанамын да. Азыр ошон үчүн көңүлүм шат. Эрте менен баштап мен күндө ушинтип окуймун. Оку, азыр эми оку деген жер калды. Интернеттен карап окуп коесуң, маалымат ала коесуң, аудиосун угасың, илгеркидей болуп библиотекага барыштын деле кажети жок да. Ошентип мен бүгүн көңүлүмдү жакшы кылдым. Сиздерге дагы, достор, көңүлүңүздөр сонун болсун. Ушул нерселерди мындай ордуна коюп алсак, биз бири-бирибизди жамандабай, эмгек кылып, бир максат коюп, ошого жетүүгө аракеттенип,
iştesek ele biz barımız yaxşı yaşayırız. Özgörüşümüz gerek dostlar. Boldu, büttü, özgörgüle, özgörgüle. Sizlerde bir sıykırçı gelip duran keyin mıntip sıykırdığı tayakçası menen mına jırgal yaşa, mına Gangkong bolup kaldыңар desedile, özüңөр meğenger mına Gangkong bol bolsa özgörбөйсүңөр dostlar. Bilim algıla, özgörgüle, til үйрөнгүлө, başka kılgıla, jaman süйлögüle, özgörölük, kuunak bolgula, baktılуу ömür sürgüle dostlar. Uşul nesege çakırıp ketemin bu bizim videoda. Kızıktуу bolsa like basıp koygula, kızıkpagan bolsoңор like basıp koygula. İşi kılıp kanalga kirgeniңиздер үчүн чоң рахмат. Акырына чейин турбагандарга дагы рахмат. Өзүңөр эле кыйын боло бербей, başka dagы bir кичине адамдар бар деп ойлогула, аракеттенгиле достор. Бүгүнкү биздин контентибиз ушул болду. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.